10 жаштагы кыз Москвада апасы менен жашачу. Кышында бир күнү апасы кызынын алып кеткени мектепке келбей калып, кызы ал жакта жалгыз калып калат. Бир канча убакыттан соң чочун адамдар келип, кызды мектептен аэропортко алып барып, аны жалгыз самолетко салып жиберишет. 1 февралда таңкы саат 4:30 чамасында Бишкекке алып келишиптир. Кызын 1 февралда түштөн кийин Ош аэропортунан тосуп алдым. Мени УКМК кызматкерлери коштоп жүрүшүп, аэропорттун VIP залына жалгыз отургузуп, ошол жерге сиңдимдин кызын алып келип беришти. Мен жалпы залдан эле тосуп алайын десем, макул болушпады. Ал эми апасын болсо УКМКнын кызматкерлери 1 февралда Facebookка жазган пикири үчүн Бишкекке жеткизип, ИВСке отургузушат. Каныкей Аранова жарандык активист, соц тармактарда бийликти сындап келген. Кемпироват суу сактагычын бийлик Өзбекстанга бергенде каршы чыккан. Кармалардан 10 күн мурун 20 январда Каныкей Аранова өзү мындай деп жазган эле. Менин атымды колдонуп, фейк ачкан адам балага заар болуп, жаман пост жазган колу шал болсун. Каныкей Аранованын өзүнүн айтымы боюнча тергөөчү постторду фейк жазган дегенге карабай ишти улантты. Менин телефонумду Москвада 30 январда кармалганда эле колундан алып коюшкан. 1 февралда ГКМБнын тергөөчүсүнө ачып бергенмин. Андан кийин мени МВДге алып келишти. Мен киргенде менин телефонум Жапековдун столунда турган экен. Анан мен өз Facebook баракчамдан түз эфирге чыгып фейк аккаунт боюнча кайрылуумду өчүрүп салыштыр. ГКМБге жазган арызымдын көчүрмөсү да берген элем. Аны да делого кошпой жоготуп салышыптыр. Чын эле Каныкей Аранова өзү эмес, кандайдыр бир фейк аккаунт жазган пост үчүн түрмөгө отурдубу же жокпу? Бул суроого жооп издеп, биз ОСРП менен биргелешип бийликтөө жүргүздүк. Тергөөчүлөр сотко алып келген кылмыш иш томдорунда латын тамгалары менен жазылган Каныкей Аранова деген Facebook аккаунттун посттору жүрөт. Биринчи посттор 2023 жылдын январында жазылган. Бирок Facebook баракчанын постторду өзгөртүү боюнча маалыматтарын карасак, 2023 жылы жазылган посттордун бардыгы 13 январда оңдолгонун далилдедик. Өзүңүздөр көргөндөй, 13 январга чейинки мурунку посттор башкача болчу. Мисалы Садыр Жапаров боюнча жазуу 13 январда пайда болду. Ага чейин Жалал Абаддагы Максат Атаев деген кишини колдоп, анын мамлекеттик кызматка татыктуу экени тууралуу жазылган экен. Садыр Жапаров трайбалист деген постту бийликтин эксперттери кылмыш ишке тиркешкен. Бирок Каныкей Аранованын жана анын адвокатынын бул фейк аккаунттун Каныкей Арановага таптакыр тиешеси жок дешкенине карабай, тергөөчүлөр, прокурорлор жана соттор көңүл дагы бурган жок, текшерген дагы жок. А биз болсо бул аккаунт мурун кандай аталганын таптык. Ошондо 2023 жылы бул аккаунт Каныкей Аранова эмес, Адина Жума деп аталчу. Адина Жуманын посттору 13 январда өзгөртүлгөн. Ошондон баштап провокациялык постторго өзгөртүп, жана андан кийин дагы ошондой багытта жаза баштайт. Натыйжада аталган аккаунт фейк экенин биз далил менен так айта алабыз. Эгер кылмыш иши болсо, анда Адина Жума деген аккаунттун артында турган адамды таап жазалаш керек эле. Бирок 16 январда УКМК Каныкей Аранованы тергөөгө алды. Текшерүү жүргүзүп, 22 январында эксперттерге жөнөтөт. Азамат Жанышбек уулу деген эксперт болсо, баардык ишин таштап,
Ошол эле 22 январь күнү изилдеп бир күнгө жеткирбей экспертизаны даярдап жооп кайтарат. Экспертизага берилген иштин материалында аймактар аралык кастыкты козутууга багытталган белгилер бар. Тактап айтканда басылманын төмөнкү текстинде Садыр трайбалист Оштун балдары намысы сыңар, көлдүктөр басып кетти бар жок кызматка. Айтылган публикациядагы фейковый мурдагы Адина Жума деп аталган аккаунттун постторунан алынган. Эми жыйынтыктайлы. 13 январь күнү белгисиз бирөө Адина Жума деген аккаунттун аталышын Каныкей Аранова деп өзгөртүп, ар кандай мыйзамга дал келбеген постторду жазат. 3 күн өтпөй УКМК капысынан эле ал публикацияларды изилдей баштайт. 22 январда экспертке тапшырат, ал болсо ошол күнү эле баардыгын текшерип жыйынтык чыгарат. 30 январында Каныкей Аранованы Москвадан кармап Бишкекке алып келишет. Прокурорлор, соттор, тергөөчүлөр ал постторду Аранова эмес башка эле бирөө жазганына көз жумуп, жасалма иш менен Каныкей Аранованы түрмөгө отургузат. Ушундан улам мыйзам акыйкат үчүн эмес, бийликти коргош үчүн иштейби деген ой жаралат. Кылмыш ишти фальсификациялоо бул өзүнчө кылмыш иш. Ошону эске алгыла. Силер менен Болот Темиров болду. Көрүшкөнчө. Кызык жашоо башталды, иштет эле баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.